Эми ушул калиманын негизги маанисине токтолсок, калима ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деп 7 калимадан турат. Бул жерде жалгыз Алла гана бар деп, жана анын сүйүктүү элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам деп жүрөк менен айткының дейт. Жүрөгүңө ошол кирсин дейт. Башкача айтканда, жалпак тил менен түшүндүргөнүбүздө, мен деген нерсени жүрөктөн чыгаргының дейт. Жүрөгүбүздө мен деген, меники бул мага таандык деген нерсе жүрөктөн чыкмайын, толук ыйман кирбейт экен. Мен жана ла илаха иллаллах деген калима ушундай талашып келет. Адамдын жүрөгүнө Алла Таала эмнени каалайт? Ыйманды каалайт. Ошол менсинүү, бул меники, бул биздики, бул бизден болот деген нерсени жокко чыгарып, бир гана Аллахтыкы деген ишеним кирмейинче ыйман толук кирбейт экен. Асман жердеги бүткүл нерсе бул жалгыз Аллага гана таандык. Алла Таала Ал-Имран сүрөсүнүн 189 аятында айтат: "Лиллахи мулкус самавати вал арз." Асман жердин падышасы, асман жердин кожоюну бул Алла Таала дейт. Сиз менен бизге эмес экен бул. Ушул үйүбүз сагын, бала бакырабыз сагын, сиз менен бизге убактылуу бир аманат. Берилген өмүрүбүз, берилген жаныбыз бүт баары аманат. Берилген байлыктарыбыздан баары аманат. Эртең кыяматка барганда Алла Таала ушун бүт баардан сурайт бизден. Ошондо баарына жооп беришибиз керек. Биринчи ошол өмүрүбүздөн суралат. Өмүрүңдү кайсы нерсеге жумшадың дейт. Өмүрдүн ичинен ушул жаштык кезиңди кайда жумшадың дейт. Көрдүңүзбү? Байлыкты каяктан алдың, кайсыл жака жумшадың дейт. Кайсыл жол менен таптың, кайсыл жака жумшадың дейт. Көрдүңүзбү? Биз ушунчалык жөн эч бир ойлонбостон жүрсөк, булардын бүт баарыга пайгамбарыбыз эмне дейт? Ар бирөөнө сурак болот дейт. La tus'alunna yawma idin 'anil na'im дейт. Ушул берилген нематтардын баарынан адам баласы эртеңки сурак берет экенбиз. Ден соолук бердиби? Ошол ден соолукту кайда каржыладың дейт. Бош убактың болду, ошол бош убактыңды эмне нерсеге сарптадың деп андан да сурак болот. Ошондуктан сиз менен биз ушунчалык бекем турушубуз керек. Нафсыбызга каршы турушубуз керек. Жолосо Гафир сүрөсүнүн 16 аятында Алла Таала эмне дейт? Лиманил мулкул яум лиллахил вахидил каххар. Кыяматта бүткүл алам жок болуп, махшар майдан болуп, бүткүл адам баласы кайра тирилип Алланын астына турганда Алла Таала ошондой айтат. Лиманил мулкул яум дейт. Бүгүн күнү падыша ким дейт? Ким бүгүн? Кожоюн, падыша ким дейт? Алла Таала жооп берет өзү: Лиллахил вахидил каххар. Кардуу жалгыз Алла Тааланын мүлкү бүгүн дейт, падышачылыгы дейт. Бүгүн биз үйүбүзгө падышалык ээлик кылышыбыз мүмкүн. Айдаган машинабызга ээ чыгып кыйын болушубуз мүмкүн. Бир жерге жетекчи болуп, ошол жердин жетекчиси болуп, бир мамлекеттин башчысы болуп кыйын болушубуз мүмкүн. Бирок кыяматта барганда колубузда эч нерсе жок, баарыбыз бирдей Алланын астында жоопко тартылат экенбиз. Калима ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах калимасынын негизги максаты адам баласынын жүрөгүдөн мен же болбосо меники деген нерсени жокко чыгаруу керек. Ушунун эле каршысында шайтан чыгып эмне деди? Ана хайру минху деп жооп берген. Адам атаны жаратып, периштелерди баарын сажда кыл деген учурда шайтан эмне дейт? Мен дейт. Ыйман жок. Ва кана минал кафирин дейт Алла Таала шайтан. Ал капыр эле дейт. Капыр эле. Капырдык эмне үчүн? Мен деген нерсе жүрөктө турат. Ла илаха иллаллах, жалгыз Алланыкы деген нерсе жүрөктө эмес, балки мен кыйынмын деген нерсе жүрөктө бар эле. Ошон үчүн ана хайрун минху дейт шайтан. Мен ал инсандан жакшыраакмын дейт. Көрдүңүзбү? 4 айга даватка чыгып кел, мен паланча алымдан же паланча таксыдан мен жакшыраакмын, 4 айга чыгып келдим десеңиз, Кудай сактасын, бул шайтан айткан сөзү болот.
Илимди 10 жыл илим алып келип туруп, мен андан алымдыраакмын, мен жакшыраакмын, мен көптү билем десеңиз, бул шайтандын сөзү болот. Бир мечитти салып коюп, мен мечитти салдым, мен кыйынмын, бул меники дей турган болсок, алда шайтандык болот. Ошондуктан меники деген нерсе жоюлмайынча, жүрөктөн чыкмайынча толук ыйманга келе албайт экенбиз. Калиманы айтышыбыз мүмкүн, намаз окушубуз мүмкүн, ажылыкка барышыбыз мүмкүн, умрага барышыбыз мүмкүн, орозо кармашыбыз мүмкүн. Булардын бүт баары ислам болуп турат дейт. Таслим болот. Сырткы келбетибиз гана аткарып жатат, бирок ичибиз бош жатат. İçimizin boş ekendигini эртең көзүбүз жумулганда Йомату булас сараир дейт. Пардалар четке чыккан учурда ичибиздеги баардык нерсе чыгат, анан ичибизде эмне жатат? Ыйман жатабы? Же мен деген текеберлик жатабы? Ошондуктан фараон дагы Хазрeti Муса алейхиссаламдын тушунда фараон эмне дейт? Ана раббукумул а'ла деп, алда мен деп чыгат. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн ла илаха иллаллах Мухаммад расул деген калиманы биз ыйман деп түшүнсөк, ошон талап кылган нерсеси эмне десеңиз, жүрөктөгү менменсинүү, текеберликти жок кылмайынча ыйман кирбейт дейт. Анын ордуна мен деген нерсе болсо, бул куфр болот. Куфрдун эң бир жеткен чеги, Кудайды гана инкар кылып, Кудайды гана жокко чыгарып койбостон, мен Кудаймын дегенге чейин барат адам баласы. Көрдүңүзбү? Фираун ушунчалыкка чейин барып, ана раббукумул а'ла деп Кур'ан-ы Каримде Алла Таала ошол Фираунун сөзүн менен бизге айтып жатат. Адам баласы, сен ыйманды туура так түшүнүп, туура так ыйман келтирбесең, эртең күн мен Кудаймын дегенге чейин жетесиң дейт. Көрдүңүзбү? Ошондуктан ушул калиманын талап кылган нерсеси сиз менен бизден меники деген нерсени жок кылуу экен. Биринчи эле биз исламга кирип аткан учурда ушул калима менен киребиз дегенде мен деген нерсени жок кыл деген маанини түшүнүшүбүз керек. Мен кыйынмын, менин жамаатым, менин партиям, менин иним болот, менин айылым, менин деп келет экенбиз бүт баары. Жок, меники эмес, сиздики да эмес, балки кимдики? Лиллахи мулкус самавати вал арз. Асман жерди жараткан жалгыз жаратуучунун мүлкү болот мунун бүт баары.